Ассаламу алейкум. Бүгүн биз Элге Food сода маркасындагы эт азыктарын чыгаруучу ишканага барабыз. Кандай шартта жасалат, кандай түрлөрү жасалат, сиздер менен чогуу көрөбүз. Анда эмесе кеттик. Мына азыр биз кайсыл жакта өндүрүшүн көрсөтөбүз азыр сиздерге. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Халал өнүктүрүү борборунан келдик. Сиздердин ошол иштөө процессиңиздерди элге көрсөтөлү деп. Иншалла кош келдиңиздер. Анда биринчиден бул жакта бизде халат немелер чепчиктерден, бахилдерден кийип алып, анан берсеңиздер болот. Мына биз үстүбүзгө халат бутубузга бахила кийип алдык. Эми эмнеден баштайбыз? Босогону көрүп төргөт дегенде бардык эшиктин алдынан баштап бизде санитарный талаптардын баарын аткарганга аракет кылабыз. Анда иш үстүнө өтөлү, кандай процессте? Ооба. Азыр биз процессти кандай башталат, кандай түрдө жасалат, бардыгын биздин главный технолог эжекебиз түшүндүрүп берсин. Бермет эже. Бермет эже бардыгын түшүндүрүп берет азыр. Биздин продукциянын өзгөчөлүгү бул үйдөгү тамактай эле, эч кандай кошулма, эч кандай зыяндуу нерселерибиз жок, таза, үй шартында жасалгандай продукцияларды жасайбыз. Ачылганыбызга 3 айдан ашып калды. Ошо 3 айдын ичинде биз көптөгөн ийгиликтерге жетиштик деп ойлойм. Биринчиден бул бардык жактан документтештирдик ишканабызды. Кадимкидей ОСУ ачып, расчетный счет, печать, бардык нерселердин баарын аткардык. Официально юридический ишкана болуп орундалды. Азыр сиздер халал индустриясынан халал сертификатын алдыңыздар, Аны алганга эмне түрткү болду, кандай максат менен алдыңыздар негизи? Халал индустриядан ооба сертификат алдык. Алуу өтө оңой болгон жок. Биринчиден өтө текшерүүлөр болду. Ошол жака адистер келип, ар бир биздин машинкабыздын тазалыгынан баштап, жанагы сырьёдун каяктан алганыбызга чейин бардыгы тастыкталып текшерилди. Негизи түрткү болгондугу, негизи биздин азыр Орто Азияда негизи эле жакшы бир көрүнүш болуп атат. Бардык адамдар халал продукту жегенге аракет кылып жатышат. Эң биринчиси ошол. Эң биринчиси эми баягы өзүбүздүн каалообуз халал, адал тамакты өндүрүү. Андан кийин, конечно, Кудайым буйрса эми талапка жараша ошо эмени сертификат алганга биринчи умтулдук. Халал сертификатын алдыңыз, эми алгандан кийин кандай өзгөрүүлөр болду? Негизи талаптар көп бекен? Ооба, халал индустриядан сертификат алгандан кийин кадимкидей бизде уже эмелер заказдар көбөйдү. Биз менен биздин продукцияны алып тамактануу менен каалагандар көбөйдү деп айтсак болот. Ошондой эле талаптары көп экен. Алыш кыйын, оңой эмес экен, кыйын экен. Бардык жактан текшерүүлөрдүн баарынан өттүк. Ошондо кыйын экен деп калдыңыз. Кантип, мисалы канча жолу тест тапшырдыңыз? Бир тапшырганда эле кулап калдыңызбы же сразу өтүп кеттиңизби? Кандай болду? Эми тесттерди тапшырдык. Анча мынча баягы кайсыл жерден сатып алып атасыңар, ушул майды кайсыл жерден сатып алып атасыңар, тузду кайсыл жерден сатып алып атасыңар дегенге чейин текшерүүлөр болду. Бирок биз ошо бардык талаптарды башынан эле туура койгондуктан баягы оңой да болду, жеңил да болду десем болот. Өттүк, Кудайым буйрса. Анткени биз башынан биздин баягы баалуулук биринчи очередь адал тамак, халал тамак өндүрүү, таза, нукура продуктылардан өндүрүү болду да ошол. Азыр ошондо сиздер канча түрүнү чыгарасыздар? Биз азыркы учурда 20га жакын түр өндүрүп жатабыз. Адамга кайсы тамактагы, кайсы тоңдурмалар эң өтүмдүү болсо, ошолорду көбүрөөк жасап жатабыз. Андан сырткары жаңылыктарды да киргизип жатабыз. Элде кайсы талаптар көбүрөөк болсо, ошолорду өндүргөнгө көбүрөөк өнүктүрүп өндүргөнгө аракет кылып жатабыз. Бизде түрлөрү бар, мисалы, мынакей голубцы фаршированный, самсы уй этинен, самсы ток этинен, фрикадельки, котлеты уй этинен, котлеты кой этинен, равиоли,
Пельмени разные түрдүү, тефтели, чучвара, жанагы чебуреки, көптөгөн түрлөр өндүрүлүп жатат, Кудайым буюрса. Демек өзүбүздүн мекенибизден ушунча продукция чыгат экен да. Буларды кайсыл жакка өткөрүп атасыздар эми? Биздин эмени продукцияларды биз биринчиден соц тармак аркылуу, Instagram аркылуу доставка менен сатып жатабыз. Андан сырткары магазиндерге тапшырып жатабыз, дүкөндөргө, кичи жана орто магазиндерге тапшырып жатабыз. Жакын арада чоңураак маркеттерди камтыганга аракет кылып жатабыз. Азырынча эметип атабыз, мындай объемду көбөйтүп, анан Кудай буюрса көбөйтүп алгандан кийин уже чоң эмелерге чыгабыз. Анан биздин дагы бир эмебиз, баалуулугубуз, биз количествого эмес, санга эмес, сапатка иштегенге аракет кылабыз. Анткени үйдөгүдөй баягы көп жасалганда тамактын даамы кете баштайт. Чакан кылып, даамдуу кылып, үйдөгүдөй домашний кылып, жакшынакай кылып даярдаганга аракет кылабыз. Жакшы, урматтуу көрөрмандар, мына биз азыр Элге Food ишканасына келдик. Бул жактан өзүңүздөр да көрдүңүздөр, кантип жасалат, кандай тазалыкта жасалат, эмне үчүн сертификатты алды, ошолордун баардыгыны эжеке өзү толук маалымат берди. Эгерде адал продукция жейм десеңиздер,